Assalamu алейкум. Борекер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин жалпы жаштары менен жана төрүбүздүн куттуу коноктору менен. Оодо саламатсыздарбы? Анда бизден ушул бүгүнкү сиздер менен чогуу талкуу кыла турган тема жаштар кимдерден үлгү алат деген темада сүйлөшөбүз. Биз менен аягына чейин бирге болуңуздар. Жаштарыбызга конок шерепчи болуп келген конокторду тааныштырып өтсөк, Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинин мугалими Султанбек Ташматов агайыбыз. Кош келдиңиз. Жана ошондой эле Иман фондунун жетекчиси Нуржигит Кадырбеков агабыз. Кош келдиңиз. Номер 4-чү кесиптик лицейдин тарбия иштери боюнча зам директору Индира Куралбековичебиз. Кош келдиңиз. Анда урматтуу жаштар, мен залга берсем жаштарга, азыркы биздин жаштарыбыз ошол кимдерден үлгү алат? Депутаттарданбы, чоңдордонбу, пайгамбарданбы, жаштарданбы, кимдерден үлгү алсак болот? Индира айым, мен сөздү сизге берсем, сөз сизден болсун. Баягы кимден үлгү алсак болот? Биринчиден саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү самалыктын катышуучулары. Албетте турмушта баягы бардык жакшы адамдардан үлгү алып жашаса болот. Бирок бүгүн биздин коомчулукта, бүгүнкү жашоо турмушубузда көп эле адамдардан үлгү ала бериш дагы бир аз кыйын болуп калды да. Ошон үчүн бизге чейин ушул мектептерде, кесиптик окуу жайларда мурда ыйман жана адеп сабагы билим берүү стандарттарына ылайык окуу программасына киргизилген да. Мен мектепте окуп жүргөн жылдары кыздар деле билсе керек, ыйман сабагы деп биз окуп калдык ушул сабактычы. Ушул сабактын киргизилиши деле абдан жакшы бир жыйынтык берди эле. Анткени бүгүн мынакей көрүп атабыз, ыймандуу болуш адам баласын кандай жакшылыктарга алып келет деп. Анан бизде баягы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп айтабыз го. Ушул кишинин бир китептерине чөмүлүп окусаң эмне деген керемет сырлар. Ушул кишинин бир пайгамбарыбыздын жашап өткөн доорундагы кандай бир сонун нерселери бар, Сиздер деле окуп билим алып атасыздар. Мына ушул ислам динин кабыл алган ар бир адам, мына мен дагы Кудай деген адамдардын биримин. Ушунчалык ар бир ишти жасаарда ойлонот экенсиң да, мен туура кылып атамбы, Кудайдан коркоюнчу. Адамды эки нерсе жакшылыкка алып барат дейт го, 3 нерсе. Күлүп турган көз биринчиси, экинчиси берешен кол, үчүнчүсү Кудайдан корккон жүрөк дейт. Ошон үчүн мына ушул 3 нерсе ар бир адам баласында болсо, жакшы болуп коомубуз бир жакшы жакка өзгөрөбү деп ойлойм мен. Жакшы маселени айттыңыз да. Азыр мисалы ошол 3-чү нерсесине токтолсок, мисалы биздин азыркы жарандарыбыз жегеле ушундай Кудайдан канчалык деңгээлде, канчалык пайызда коркот деп ойлойсуз мындай? Бизде кээде мындай шоуга айланып кетип атат да, мындай иш-чаралар же башкалар. Албетте бүгүнкү күндө турмушубузда өтө социалдык маселелер көбөйүп жатат. Ошонун бири мына ушул интернеттин келип чыгышы менен, теле эфир, радио, массалык маалымат каражаттарынын өнүгүшү менен жакшы нерсеси дагы бар бул нерсенин. Бирок тилекке каршы биз жаман жагын көп алып атпайбызбы? Мен айтат элем дайым, Кудайдан корккон жүрөк гана, жараткан Алладан корккон жүрөк гана адам баласын жакшылыкка жетелейт. Бирок баягы Кудайды көзүң менен көрбөсөң да акылың менен тааны деген кеп бар эмеспи элибизде? Тилекке каршы Кудайды тааныбаган дагы бир начар адамдар бүгүн коомубузда кездешип, бир карын майды, бир кумалак чиритет болуп коомубузга терс таасирин тийгизип жаткан учурларды биз абдан көп байкап жатабыз. Мен ойлойм, коомчулук жалпыбыз ошонун ичинде жалпы Кыргызстанга динди таратып, жалпы кыргыз элин ыйман жолуна сала турган бирден бир мына окуу жай бүгүн Ислам университетинин куттуу төрүндө отурабыз. Бизден дагы, сиздерден дагы динибизди, жараткан Алла Тааланын жакшылыктарын, пайгамбарыбыздын осуяттарын элге жайылтууда сиздердин да чоң зор салымыңыздар бар. Ошон үчүн мен айтат элем, коомчулук биригип, жалпыбыз биригип, мына ушул иштердин үстүндө иштесек, эртең бир гүлдөгөн Кыргызстан, жаркын келечек кура алат. Рахмат. Анда жаштардын оюн уксак. Мына Кудай буюрса келечектеги дин таануучулар, теологдор, котормочулар, мынакей бүгүнкү темабыз жаштар кимдерден үлгү алат? Азыркы биздин балдарыбыз, кыздарыбыз интернеттен көбүнчө үлгү алып калгандай да, келиңиз анда.
Assalamu алейкум. Мен атым Мадина, бул университетте 4-курста окуйм. Негизи темаңыздар аябай жакшы экен, үлгү алуу максаты. Бирок үлгү алуудан эң биринчи эмне үчүн үлгү алышыбыз керек? Үлгү алуунун негизги максаты эмне? Мен ушул суроого кайрылдым да. Негизинен бул дүйнөгө адам жаралуунун максатын билбесе, анда үлгү алуу деген бир сөзгө жооп бере албайт деп ойлойм да. Анткени адам бул дүйнөгө эмнеге жаралды, кандай максатта жаралды жана эмне кылыш керек жашоодо. Ушул суроолорго жооп берсе, андан кийин үлгү ала алат деп ойлойм. Мисалы азыркы күндө көпчүлүк жаштар, мисалы мен жашоодо максатымды эгер тапкан болсом дейт, эң негизги максатым Аллах ыраазычылыгы үчүн боло турган болсо, мен Аллах ыраазычылыгы үчүн жетүү ошол жолду издейм да, ошол жактан. Мага кимдер үлгү боло алат ушул жолго, ошол ийгиликке жетүүгө да. Эми дагы башка жаштар мисалы ийгиликтүү болуу бир максаты болушу мүмкүн. Ал эми ошол ийгиликтүү болуш үчүн эмне кылуу керек? Алар чоңдордон ошол ийгиликке жеткен адамдардан үлгү алат деп ойлойм да. Ал эми ислам динибиздин эң негизги булагы катары Куран жана пайгамбарыбыздын сүннөтү болгондуктан, Куранда баяндалгандай эле ошол Аллах Таалада көпчүлүк аяттарында өзүнүн бизге чейинки өткөн коомдордун тарыхын бизге баяндап келет да. Ошол аяттарда силер ушул коомдордон үлгү албайсыңарбы? Бул аяттарга силер акыл жүгүртпөйсүңөрбү деген бир аяттар бар ал жерде. Бул дегени алар кетирген кемчиликти силер кетирбегиле деген бир максат келет экен бул жерден. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, Аллах Таала бул жерде ошол адамдардын жаңылышпай бир жашай албастыгын билип, Аллах Таала бизге ырайым катарында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жиберди. Биздин эң негизги үлгү ала турган инсаныбыз дагы бул биздин пайгамбарыбыз деп эсептейм. Жакшы буюрса дагы толуктап айтат деген ойлойт. Дагы залда жаштарды уксак, келгиле. Мынакей жакшы ойлор чыгып атат. Андыктан дагы ошол толуктап кошумча балким сунуштар болсо да айтсаңар болот, кыздар, келгиле. Анда Нуржигит агай, сөз сизде. Сиз өзүңүз кимден үлгү алып келесиз? Жаштарга кандай багыт бересиз? Микрофонду алып алсаңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Туура эле, мисалы бардык адам бардык жагынан телеге тегиз болбойт. Бул жашоонун мыйзамы. Бирөөсү бизнестен күчтүү болсо, бирөөсү гуманитардык илимдерден күчтүү, бирөө илимден мыкты, бирөө адептен мыкты, бирөө кесипкөй катары мыкты, бирөө адам катары мыкты, бирөө жигит катары мыкты, бирөө кыз катары, аял катары мыкты. Бардык сыпаттарды айкалыштырган албетте эң улуу залкар инсан, пайгамбарлардын султаны биздин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам экен. Ал жөнүндө сөз жок. Өрнөк кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген бул аксиома сыяктуу да, далилде талап кылбаган чындык. Анан ошол менин шакирттерим, сахабаларым дагы ээрчисеңер адашпайсыңар, ар бир жылдыз сыяктуу деп айткан экен. Муну деле эске алып кое берели. Бирок жеке мен өзүм бул инсандардан тышкары жаш баладан өрнөк алам. Анткени жаш баланы карасаңыздар, 1 жашка чейинки жаш баланы бардыгы жакшы көрөт. Эмне себептен дегенде, анан 1 жаштан кийин балким ата-энесинде ошол махаббат, сүйүү сезими калат, башкалардын жүрөгүнөн ошол сезимди Кудай алып коет экен да, жакшы көрүү сезимин. 1 жашка чейин ким болсо деле жакшы көрө бересиң. Мамалакпы, мышыктын баласыбы, коёндун бөжөгүбү, адамдын баласыбы. Эмне үчүн дегенде, ошол мезгилде жаш бала өзү деле билет экен да, эң алыс экен, эң байкуш экен. Адам канчалык бардыгы жакшы, мен жаман, бардыгы будай, мен саман. Мен эң алысымын, эң беркиси менмин деген сезим менен жашаса, ошончолук даражасы бийик болот экен. Кичпейилдиктин берекеси ошол экен. Анан 1 жашка чыкканда кичине аны муну көрүп калат, өзүнөн кичинекей балдарды көрүп калат. Анан мен чоң эле экенмин, акылдуу экенмин, күчтүү экенмин деген сезим келгенден кийин Кудай Таала башкалардын жүрөгүнөн ага болгон махабатты, сүйүүнү алып коет экен да. Ошон үчүн мен дайыма өрнөк алам. Ушул мен деген сезимден Кудай сактасын. Ушул сезимге келгенде кичинекей балдардан эле өрнөк алып жүрө берейин. Анан калганы Кудай Тааланын колунда деп. Бирок аракет берекет бизден. Экинчиси, тирүү адамды өрнөк тутпашка аракет кылам. Анткени ушул кыздарыбыздын, аалым кыздар, илим алып аткан кыздар өмүр бою олиядай жашап, ушунчалык таква болуп, бирок ойлорунда ыймансыз кеткендер болгон. Же тескерисинче өмүр бою адашып жүрүп, бирок Кудай Таала хидаят деп коебуз, ыйман берип, ойлорунда олиянын даражасына чыгып кеткендер болгон. Ошон үчүн көзү өткөн кишилер, алар кетти. Бул дүйнөдө кандай жашаганы бизге маалым. Ал эми азыр бирөөнү өрнөк кылып алсак, көз өткөнчөктү дагы эмне болуп кетет, кантип адашып кетет. Мисалы Харун Яхия дегенди билесиздер да. Мурда кандай жакшы көрөт элек, ар бирибиз көрөт элек. Бирок кийинки кылыктары, иш-аракеттери балким анча-мынча талаштар жаратып атат да коомдо. Ошон үчүн ушул 2 өрнөктөн. Анан үчүнчүсү, ар бир адамга өзүнүн атасы, апасы кындыксыз көрүнөт да.
Эми Кудайга шүгүр алар ыймандуу, Кудай деген кишилер, намаз окуган кишилер. Ошон үчүн атаң менен апаңдын кемчилиги болсо да көрүнбөйт. Анан өзгөчө апага баланын кемчилиги көрүнбөйт дейт. Анан спорттон негедир мен Брюс Ли менен Жан-Клод Ван Дамды туурап, анан карате кызып калгам. Анан адабиятка Айтматов анан Майнерит аркылуу келгем. Ошон үчүн ар бир тармакта адамды мындай ушул кишилерден кем болбосом деген ниети болот. Анан жанагы кызыбыз абдан туура айтты. Адепти кимден үйрөнсүң дегенде, адепсизден деген да туура. Кээ бир адамдарды көрүп туруп ушундай болбош керек экен деп да жыйынтык чыгарасың. Айтор, мен сиздердин айтканыңыздарга кошулам. Рахмат. Рахмат. Азыр Нуржигит агай айтып өттү ошол жаш баладан депчи. Анткени ушул жаш балага дагы бир жаш баланын да бир өзгөчөлүгү бар бул жерде. Мындай Кудайга болгон тобокелдик өтө мыкты да. Ал кааласа акчасы барбы жокпу, ушу ата-энеси кыйнап дүкөнгө кирип калса, ошол баардык нерсени алат да. Анан бул баланын баягы мындай ыхласы, жан дүйнөсү таза да, периштедей таза деп коебуз. Анан дагы бүгүнкү тема жаштар кимдерден үлгү алат, Азыр көпчүлүк учурда эми жаңы муун, асыл муун, алтын муун биздин балдар, кыздарыбыз келатат, бирок тилекке каршы ошол балдарыбыз жанагы мультфильмди, теледен, интернеттен жана башка нерселерди көрүп, жаман жагын көрүп, тилекке каршы ага чоңдор да кошулуп кетип атат, кээде туура эмес жакка багып кетип калып атат. Анан ушул нерселер болбош үчүн, аларга антивирус коюш үчүн биз дагы эмнелерди кылыш керек? Кандай эмнелерди айтат элеңер? Ошол биздин келечек. Жалпы Кыргызстандын деңгээлинде сүйлөшөлү, ушу жаштарыбыз, баардыгыбызда бир туугандар бар, кошуналар бар. Анда жаштардан уксак. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Мен бул университетте 3-курста окуйм. Атым Мариям. Жаштар кимдерден үлгү алат деп атасыздар? Бул эжекебиз айтып кетти. Мисалы, сиздердин убагыңыздарда мектептерде дейли, адеп сабагы болчу дейсиздер да. Адеп сабагынан аякта деген светофордон кантип өтүш керек? Светофор жашыл күйгөндө өтүш керек. Ушундай нерселерди үйрөтчү деп ойлойм да мен. Биз деле 1-2 классыбызда өтүлүп калган ушул сабактар. Мен эч качан уккан эмесмин, ыймандуу болуш керек, мындай болуш керек деген сөздөрдүчү. Ушундай эле нерселерди окучубуз. Анан кийин кандай нерселерди кылышыбыз керек деп атпайсызбы? Жаштарыбыз ыймандуу өсүш үчүн. Менин оюмча биздин чындап эле телевизордон көптөгөн жана интернеттерден көптөгөн жаман нерселерди алып атабыз. Жаман жагын колдонуп атабыз деп ойлойм. Себеп дегенде ошол нерсеге биз деле күнөөлүү болушубуз мүмкүн. Балдарыбызды бир комнатага, бир бөлмөгө алдына компьютерди коюп берип коебуз, телевизорду коюп берип коебуз да жалгыз калтырып коебуз. Ал өзү билет, каяка кирет, эмне кылат өзү билет. Каалаган жасайт. Каалаган жасайт. Мындай эч кандай бир кандай десем, көзөмөл жок да. Ошол баланы көзөмөлдөп, ошол балага кандайдыр бир жолду көргөзүп, бул жакка кирсең мындай болосуң, бул жакка кирсең бул нерсени көрө аласың десек, ал бала дагы мындай туура жакшы менен жаманды айырмалап биле алат деп ойлойм да. Ушундай кылгандачы. Жана дагы мектептерге дагы ооба ыйман сабагын киргизиш керек, бирок азыр чыныгы ыйман сабагын киргизиш керек, чыныгы адеп сабагын киргизиш керек. Чыныгы адепти үйрөтүүчү сабактарды киргизиш керек. Ошондой эле мугалимдерди адеп сабагын үйрөтө турган мугалим. Мисалы биздин убагыбызда бир кыргыз тилден берген эле, же болбосо башка эле бир физкультурадан берген эле мугалим келип эле адептен бере берет. Мындай түшүнүксүз болчу да. Агайдан сурап келген Султан агай, мисалы, азыр бул карындашыбыз да туура маселени көтөрүп атат. Эми баягы бизде кадр маселеси го бул. Анан ошол мисалы азыр Нуржигит байке да айтат болуш керек. Азыр кандай келечектеги ушул сабак берүү жаатында кандай иштер болуп атат? Сиздин өзүңүз пикириңиз. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алла Таалага мактоо айтып, пайгамбарыбызга салават айтып баштайбыз сөзүбүздү. Албетте азыр бул бир эле Кыргызстандын эле көйгөйү эмес, дүйнө жүзүнүн ушул маселеси да. Азыр Европаны ошол бир кичине эле бир кемчилик көргөндө дароо Европа, тиги Америкадан келип атат, Европадан келип атат. Булардын өздөрүндө да ушул проблема да. Мисалы, орустардын каналдарын көрсөңөр, алар деле өздөрү тиги кимге арызын кимге айтышын билбейт да. Европа деле өз айыпты кайдан табышын билбейт. Эми кандай болгон күндө дагы азыр акыркы доорлордо адамдарда ушундай бир кандайдыр бир өнүгүү да тез болуп баратат. Анан бир нерсеге башкарып болбой калды да. Илгери мурдакы эмелерди карасаңар бир идеология менен бир нерсе болот, элдин баары ошол нерсеге кызыгат.
азыр адамдарды мындай бир эмеде караганга болбойт да, чындап дүйнө жүзү өтө мындай аркандай абалда. Эми бул маселе мектептерден коюлуш керек болот. Бул баланы ошо кичинекей кезинен белгилүү бир жашка келгенге чейин тарбиялап калыш керек. Себеби жашы бир аз чоңойгондон кийин көп нерсеге баш ийбей калат. Мектепте кадр маселеси эми буга чейин биз деле ошол мен теология факультетин бүтүргөм. Практикага чыгат элек адеп сабагына. Чындап адеп сабагы мугалими эми Кыргызстанда андай эме маселе чындап оор да бул. Китепканачы деле эме боло берет, адеп сабагынан өтө берет сабактарды. Муну биз Кудай буйрса ушул мамлекетке ушул нерсени биз кызыктарбыз да, эгер ушул адеп сабагы чындап ыйман сабагы коюлса, мына биз Кудай буйрса ушул лицензия алып мамлекеттик окуу жайлардын катарына кирүүнүн алдында турабыз. Иншалла өтүп калсак, келечекте ушул сабактар жанданса, коюлса, анан биздин ушул балдар, кыздар окуп бүтүп ушул мектептерге барса, ошо чындап жашоонун максаты, жана кыздар айтып өткөндөй, бул жашоонун максаты эмнеге жашайбыз, канткенде адам жакшы адептүү актылыктуу болот, ошол нерселерди окутуп үйрөтөбүз деп ойлойм. Анан бул жерде мен айта турган эң негизги нерсе арабчада кудва деп коет да. Кишинин ичинде жашаган бир идеал адамы да. Мындайча айтканда бир идеология же болбосо бир идея туткан адамы кишинин ичинде көрүнбөй жашайт да. Муну киши өзү байкабайт. Кээ бирлер билет ачык эле, кээ бирлер билбейт. Мисалы азыр кичинекей балдарды карасаңар, мисалы чачыны бир башкача кылып алдырса, ал сөзсүз бир футболистти жактырат, же болбосо бир актёрду жактырат. Ошол өзү билет же билбейт, ошол нерсени ээрчийт да, ошондой кийинет, ошонун басканын туурап басат, ошону сүйлөгөндө. Ушул жерде бир сөз каралжагай. Жакында да сиз айтып аткан маселеге бир байкенин баласы ошол баягы чачын боеп, анан башкача мындай кыскарткан экен чачынчы, анан түндө баягы ал кесип коюптур да. Анан таарынып ошо менен келбей атат дейт да. Балким баягы азыркы эми мындай көпчүлүк биздин жаштарыбыз футболчуларды да жакшы тааныйт. Кээ бир туугандарына караганда, кээ бир мындай пайгамбарыбызга караганда ошолор көбүрөөк басым коет. Анан ошол биз жакшы адамдарды, мына залкар адамдарыбызды, өтүп кеткен адамдарды, баягы элге, мекенге, динге кызмат кылган адамдарды мындай булардын уюткусу бар да. Ошолорду бир мындай өрнөк кылып, алардан бир таасирленип жашаш үчүн дагы кандай иш-чараларды кылыш керек? Мындай жаштарга мындай тез жете турган эмнелерди кылсак болот? Эми ошол кишилердин ошол дегиле мисалы бир мамлекеттин келечегин көргүн келсе, билгин келсе, ошол мамлекетте жаш жеткинчектерди кара дейт го. Ошол биздин азыр көчөдөгү жүргөн ошо жаш балдар, кыздарды көрүп, биз эми эртең келечекти көз алдыбызга элестетсек болот. Себеби бүгүнкү тарбияланып аткан адамдар кандай болсо, эртеңки келечек ошолор колуна өтөт. Албетте бул жалпы элдин бир көйгөйү да. Мисалы бул диндеги адамдар, молдолордун иши же болбосо бир мугалимдердин иши дегенге болбойт. Ата эне иман фондулук эмес. Жалпыбыздыкы. Иман фонду Нуржигит байкенин маселеси эмес, бул муфтияттын маселеси эмес. Бул ата эне үйдөн бардык коомдук жайларда болобуз. Кайсы жерде болбосун ушул тартипке, ушул нерсеге өтүшүбүз керек. Бул себеби бул адамдын, ар бир адамдын өзүнүн күрөшүш керек болгон бир маселе. Рахмат. Рахмат. Келиңиз. Бизде кыздар өтө көп сүйлөйм деген кыздар. Бул жерде агайлар негизинен ата эне жөнүндө сөз кетти. Мен да бул сөздөрүңүзгө аябай кошулам десем болот. Анткени бүт нерсенин эң негизги фундаменти жакшы болсо, андан кийин өтө жагы дагы төз болот демекчи. Бала ата энесинен кандай тарбия алса, кандай булакта сугарылса, ошондой бир болуп келечекке дагы ошондой бир кадам таштайт деп ойлойм да. Анткени кичинекейинде адам эмне менен толтурулса, эмнелер кандай гана маалыматтарга ээ болсо, ошонун негизинде өзү бир багатка түшүп кетет деп ойлойм. Мисалы азыркы күндөгү ошол эле башка жака кетип, Сирияга кетип аткандар, же болбосо туура эмес иштерге барып аткандар, алардын дагы психологиялык жактан жабыркап, ошол туура эмес маалыматтарды өздөрүнө сиңдирип алганынан келип чыгып атат деп ойлойм да. Туура биз азыркы күндө ата энелерибизди күнөөлөй албайбыз, анткени алар дагы бир аз болсо дагы атеизм доорунан бир аз сугарылып калышкан да. Бирок андан кийинки келаткан азыркы муун биз өзүбүздү жакшы тарбиялап, жакшы бир маалыматтарга ээ болуп, өзүбүздү бүт жактан жетиштирип, келечек муунга аракет кылсак деген бир ой да, негизиненчи. Анан
үлгү алууда негизи мугалимдердин, ошол эле сиздер айтып аткан азыркы учурда мектептеги мугалимдер туура аларда деле кадр жетишпестик маселеси бар, бирок ал жерде айлык маселесине дагы көпчүлүгү келип такалат да. Анткени Кыргызстандагы азыркы учурда көпчүлүк адамдар мектептеги же болбосо больницада иштеген же дагы башка бир тармактарда иштеген адамдар айлык жетишсиз деп башка мамлекетке миграция көп болуп атат. Ошол жака кетип, анан бизде кадрдын да жетишсиздик болуп атат да. Анан негизги жаштарды мүмкүн болушунча Кыргызстанда алып калып, ошол жакта өнүктүрсөк деген бир ойдо. Нуржигит агай, мынакей азыр жакшы маселе көтөрүлүп атат да. Ошол мисалы муфтият, билим берүү, ошол сиз тараптардан мисалы мындай ошол азыр тарбия маселесине келип такалып атабыз да. Баягы жаштарды жаңы муунду тарбиялаш үчүн сиздерде кандай демилгелер болуп атат ошол жалпы жаңы асыл муун үчүн? Сөз башка, иш башка. Бир адам болгон экен, ошого башка бир устат алым айтыптыр, сенин устатыңдын адеби жок деген экен. Анан аябай арданып барып, устатын айтса, мен адебим жок бекен, мен ага көрсөтөмүн. Адеп кандай болор деп, адеп жөнүндө чоң китеп жазган экен да. Анан китеп бүткөндөн кийин баягы кишиге алып барып бер дептир, алып барып берсе айтыптыр, о, жакшы китеп жазыптыр, аябай сонун китеп, мындайды окуй элекмин адеп жөнүндө. Бирок мен айткан эмесмин, сенин устатың адепти билбейт деген эмесмин, адеби жок деп айткам деген. Ошон үчүн билген башка, кылган башка. Жаман нерсе жаман, аны кылган андан да жаман дейт. Уурлук жаман экенин билебиз, бирок уурлукту кылсак андан да жаман. Адептүү болуш жакшы экенин билебиз, бирок адептүү болсок чындап эле андан да жакшы. Айтайын дегеним, балдарга таасир этиш үчүн сөз менен ишти алып келиш керек. Бир анекдотту дайыма айтып берип жүрөм. Бирөө баласына айтып атат дейт. Жалган жарыбайт, калптын казаны кайнабайт. Эч качан калп айтпагын. Ыймандуу адам калп айткан башканы кылса дагы деп аткан мезгилде телефон шыңгырап калса, бар, мен сураса жок деп коюш дейтимиш. Бул биринчи талап. Ал эми экинчи талап кош көңүлдүүлүк. Бирөө айткан экен да, мен досуман коркпойм, ашып барса сатып кетет. Душманыман коркпойм, ашып барса атып кетет. Мен кош көңүл адамдан корком. Кош көңүл адам бар үчүн аткандар бар, саткандар бар деп. Азыр түкүргөндөр бар, ырыткандар бар, адепсиздик кылгандар бар, айткан киши жок. Барып туруп Инстаграм менен Фейсбукка жазып коет, аны тиги көргөндө жок, укканда жок, таасир да этпейт да. Ошон үчүн кош көңүл эмес адам баягы бетин айтыш керек, анткени бул боюнча хадис дагы бар, бирөө бир туура эмес кылып атса, колуң менен токтот, болбосо тилиң менен токтот, болбосо жүрөгүң менен жаман көр дейт. Биз тилди кайкаган иштетпейбиз, автоматты иштетебиз, бирок ушундай жакшы иштер иштетпей атабыз да. Дагы бир маселе, жоопкерчиликти өзүң ал. Азыр күнөөлөгөнгө машпыз. Балада бир проблема болсо, мен акча төлөп атам, эмне үчүн мугалимдер карабайт, тарбиялабайт? Мугалимдин милдети билим бериш, тарбия бериш эмес. Анан бир эле үй бүлө же бир эле мугалим же бир эле бала бакча тарбиялайт десек адашып калабыз. Баягы руханий, интеллектуал коалиция керек. Бардыгы бирине бири жардам бербесе, жакшылыкта жардамлашкыла деген да барбы? Бул өтө маанилүү маселе. Анткени үйүңдө жакшы тарбия берсең деле эшикке чыгып кетет, балам коомго аралашкандан кийин чөйрө деген чөйрө бат эле өзүн тартып кетет. Андан кийинки мына кыздардын топтолгондугу абдан бир маанилүү болуп атат. Бияктан эжекке да келиптир. Эмне үчүн Кыргызда кызга 40 үйдөн тыюу деп койгон? Бул маселе кыздын укугун тебелеш эмес, кыздын адеби, ыйманы жакшы болсо укум тукум күчтүү болот. Эмне үчүн Исхак Разаковтай, Жусуп Абдырахмановтай балдар чыкпай атат? Анткени алардын апалары балдарын арам жедирген эмес. Салахиддин Аюбини билесиңер да? Ошон апасы айтчу экен, мен гарантия берем, балам жеңилбейт. Проблема жок, балам дайыма жеңип чыгат. А эмнеге мындай гарантия бересиң десе, айтчу экен, мен баламды дараты жок бир дагы эмизген эмесмин деп. Ошон үчүн ушул маани өтө чоң. Эгерде кыздар ыйманда болсо, адепте болсо, таасир өтө чоң болот экен. Баланы да күйөөнү да буруп коет экен да. Маселе ушунда турат. Демек пульттун баары ушул жакта экен, Ошон үчүн баягы ыйман фонду деп атпайсыздарбы? Аялдар менен иштеп аткан ошол да. Аялдар менен проект кыла баштадык, окута баштадык. Бул бир экинчи жүзүмө түкүрбө мекендешим деген акция. Биз отуруп алып туруп жөн эле лозунг жазып койгон жокпуз. Көчөгө чыгып, көчөмө көчө кыдырып жүрөбүз азыр. Өзүм да кыдырып келдим, бүгүн да кыдырып келдим. Ким түкүрсө жакшынакай барып түкүрбөңүз, бул деле биздин мекенибиз. Бизди Япон же орус келип оңдоп бербейт, өзүбүздөн баштайлы. Анан дагы бир акция баштап атабыз, сиздерге айтып кое берейин, батасын ал деген. Мурда биз Советтер Союзунун учурунда Тимурчулар деген болот эле. Уккансыңарбы? Ыктыярдуу. Ошондой ыктыярдуу волонтердукту көтөрөлү деп атабыз. А батасын ал дегенде бирөөнүн колуна суу куюп коюп же жардамды берип коебуз да, анан батаңызды бериңиз деп доомат кылабыз, Ал бата эмес экен. Кимдин жүрөгү жылып калса ошо берген батасы. Ошон үчүн бата алыш боюнча конкурсту баштап атабыз. Жеңип чыккандарга 100 000 сом. Силер да катышкыла. Баракелде. Алла разы болсун. Ушундай саамалыктар көп болсун. Келгиле кыздар, мынакей азыр жүзүмө түкүрбөө боюнча деги эле силер ушу амал кыласыңарбы? Азыр иш менен айткан сөз дал болсо, анда көп адам ээрчийт экен.
демек кылат деп, анан бизде көбүнчө мындай айтканыбыз башка, кылганыбыз башка болуп калып атат да. Анан силерде маселе кандай болуп атат? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таала чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Бул жерде маселе болуп атат да, биз жаштар кимден үлгү алат депчи. Буга мен ойлойм, эң биринчи өзүнүн үй бүлөсүнө тарбиясы деп ойлойм. Бул жерден эненин да тарбиясы эң маанилүү деп ойлойм. Себеби деген балдарыбыз азыр мурда деген апамдар айтчу эле эме депчи. Атам эшиктен кирип келатканда биз күлүп атсак да тынч отуруп калабыз деп. Чайдын үстүндө атабыздан ашык сөз сүйлөбөйт элек дейт эле да. Бирок азыр биз андай эмеспиз да. Атабыз эркелеп, азыр да ата-энесин чапкан балдар да бар да. Сөгүнүп атса биз ошого сыймыктанабыз да, балам сөгүнүп атат, минтип атат, тинтип атат. Биз жаман кылган нерселерине сүйүнөбүз, а жакшы нерсени биз өзүбүз үйрөтпөйбүз да. Мисалы үчүн балаң ыйласа сотканы карматып коесуң, ал ойноп отура берет да, тынч отурсун дейт. Бизге ошол важный болуп калды да азырчы. Бирок биз ал нерсеге пайгамбарыбызды таанытып, адеп ахлакты, улуулар урматтоо ошо жөнүндө үйрөтсөк, биз ошого сүйүнүшүбүз керек да. Биз жаман жагын карап, жаман жагын үйрөнүп, ошого сүйүнөбүз. Бала ошо менен тарбияланып, чоңойгондо дагы мындай ошо терс маани болот. Жана айтып атпайсызбы, эме баласын чачын кесип саптыр, анан ал келбей атат депчи. Ал себеби тарбия ошондой болгон да. Себеби тарбиясын кичинекейинен берген эмес, уже ал ошол нерсе калыптанып, жаш бала мисалы үчүн биз эмнени үйрөтсөк алар ошону алат го. Алар ошо менен кетип калганда калыптаныпчы. Демек биз балабызды күнөөлөшүбүз керек, өзүбүз күнөөлүү болушубуз керек да. Себеби ошо балага жакшы тарбия бербегендигибиз үчүнчү. Анан сиз бул жерден мисалы үчүн түкүргөндөр боюнча деп айтып атпайсызбы? Бул жакшы маселе. Бул да мисалы үчүн көчөдө кетип баратканда бар мусор турат жанында, бирок тыштап алып басып кетет да. Анан ошого үлгү көрсөтүш үчүн барып ошол мусорду алып көзүнчө салып койгон да. Ал мен ага рия катар эмес, ал ошол нерсени көрүп уялып калсын деп ойлойм да. Бул нерсени көп эле көрөм, кээ бирөө көчөгүн ортосунан мындай баклажканы тышталып кетип калат да. Ошону да алып коюш биздин милдетибиз. Мисалы үчүн биз эмнеге жолук салынып, эмнеге монтип жүрөбүз, биз ошо адеп ахлакты биз да толугураак жеткиришибиз керек. Бизден үлгү алышы керек. Балким алардын билбей атканда биз күнөөлүүдүрбүз. Ошону өзүбүздү күнөөлөп, биринчи өзүбүздү тарбиялап, анан башкага биз сөзүбүз менен жеткирбесек да, жок дегенде кыймыл аракетибиз менен жеткиришибиз керек деп ойлойм да. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттын ичинде жаштардын оюнан жана төрүбүздүн коноктордун оюнан жакшы чечимдер чыгарып алат деген ойдобуз. Кимден үлгү алат десек, жаштар айткандай, биринчи ошол пайгамбарыбыздан жана ошондой эле ыйык кереметтүү Курандан. Анан ушул элим үчүн, жерим үчүн, мекеним үчүн, диним үчүн деп өтүп кеткен биздин залкар, оолия адамдардан үлгү алсак болот. Жана дагы башка окуу жайларга үлгү боло турган ушул Кыргызстан Ислам университетинен дагы үлгү алсак болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, тагдырдын табышмактуу тар жолунда таалайын издеп тапкан жан болгула. Байсалдуу сапар буйруп улуу күчтө баарыңар эсен аман бар болгула.